Урматтуу коллегалар, жакшы сөз болду. Мен бир нерсени байкадым. Мен айта турган сөздөрдү сиздер айттыңыздар. Ошого ыраазычылык билдирем. Эгерде мен ушундай сын көз карашты айтканымда бир канча кишиден комментарий укмакмын да. Жакшы унчукпай олтурсам айтат экенсиңер, жакшы экен деп. Ыраазычылык баарыңыздарга. Мен ушундай бир документтердин баары сабаттуу болуп келсин деп айтып атканым ушунан башынан баштап ушундай эле да. Анан бир шылтоо бар, сүрдөп кетип бартат деген. Кимден? Чолпон Алыйымдан сүрдөп атат. Сизден да эң көп. Кимден сүрдөйт? Суроо берген. Эң көп сизден сүрдөйт да. Ошол мамлекеттик ишке келип аткан кишилер ошо сүрдөө этабынан өткөндөрдү келсе да. Экинчиден, бул жерде туура маселе көтөрүлдү. Бул сизге эмес, бул президенттин өкүлүнө. Сиз айттыңыз, конкурстан өтүп барат деп. Бизде элчиликке кимдер кетет? Ушундай эл аралык уюмдарга кимдер кетет? Бишкектен алысыраак туруп турса, мага кызмат көрсөткөндөр болсо, мага караштуулар болсо деген кишилер кетет. Бул жашыруун эмес. Ошол жакта иштеп аткан эки министрди карап көрүңүздөр, ким экенин караңыздар, сиздерге жообу чыгат тарсайып. Анан бири-бирибизди алдап эле суроо бермиш болуп, ал киши жооп бермиш болуп, ал киши кыйналмыш болуп, сиз ыңгайсыз болгон, мындай болбойт. Урматтуу кесиптештер, биз маселени ушундай коюшубуз керек. Мен президенттин өкүлүнө кайрылып атам, ушул комитеттин расмий позициясы ушундай болуш керек. Эл аралык уюмдарда иштеген азаматтардын бүтүндөй бүт бардыгынын конкурстан биринчи могу жерден өтүш керек. Бишкектен өтүп, анан ал жака барыш керек. Ким сунуштайт министрлерди ал жака? Министрлер кабинети? Ким? Конкреттүү кимдин колу менен кетет? Председатель кабинета министров, биринчи орун басары. Кимдин колу менен кетет? Кожошов Арзыбек Орозбекович. Ошо кишинин колу менен кетет. Конкурска ал киши бул составды жөнөттүбү такташ керек. Жок, ага ким сунуштайт? Профилдик министерстволор сунуштайт. Ушул жерде дагы алдоо жүрөт да. Ушул жерде дагы алдайт да. Ким жөнөтөт ага? Сунушту ким берет ага? Ушул жака жиберип кой деп ким айтат? Мисалы, ушул жерден биздин комитеттин депутаттары 100% кол көтөрүп, ушул жерде добуш берсе, силер жакындатып да койбойсуңар. Ким жиберет ушул жака? Баарыңар билесиңер, бирок сенин оозуңдан чыксын деп бири-бириңерге шылтап атасыңар. Сен айт, сен айт, сен айт, сен айт деп. Билесиңер да ким жумшайт. Ошондуктан мен өткөндө дагы айттым эле. Могу жерде азыр Улан мырза абдан туура маселе койду. Ушул Казакстан менен Кыргызстандын чек арасындагы турган маселени кыргыздар ошол жерде жөнөкөй бир справка алыш үчүн 14 сааттап туруп, кезеге келбей кайрадан кайтып кеткен, балдарын жетелеп келип, ошо балдарын көтөрүп, балдарын эмизип тургандардын дагы абалын карап кое турган ошол жерде эки бакыйган министр отурат. Экөө тең Кыргызстанды гүлдүтөбүз, Кыргызстанды көтөрөбүз деп убада берип жүргөн азаматтар эле. Экөө тең президенттикке талапкер болгон азаматтардан бири эле. Сен ошол жака бара тур, сен ошол жакта бул жерден турбай тур, бирок кызматташтык, эми ары карай кызматташалы деген гана принцип менен кеткен деген сөздү эч ким айта албай атат ушул жерде. Натыйжада Москвадагы түзүлгөн кырдаалды, мына биз өткөндө Чыңгыз Азаматович биз барып келдик. Ошол жерде мамлекеттик думада көтөргөн маселенин 80-90%-ын ошол эки жигит чече турган маселелерде, туурабы? А биз келгенден кийин ушул маселени биз коюшубуз керек эле атайын. Биздин ошол жакта иштеп аткан азамат жигиттерибиз 59 киши иштеп атыптыр. Кимдер иштеп атат? Сапаттык, сандык бир курамын көрүп коелучу деп биз кызыгышыбыз керек эле да. Биз өзүбүзгө дагы жоопкерчиликти мойнубузга алышыбыз керек. Биз дагы көзөмөлгө албай атабыз. Эмне болгон болсо макул деп эле коюп атабыз. Эгер туура эмес сөз айтып койгон болсо, астагфиралла деп кайра кечирип койгула деп артка качканга чейин шаштырып атасызбы? Муну маселе эми сизге талкуусу жок. Муну ратификациядан өтүү керек. Бирок ушул нерселердин баардыгын эске алыш керек. Каржы министринин жүзүн көрө элекпиз биз.
Мына кийинки маселе, азыр сизден кийинки маселе ошол каржы министрине түздөн түз тиешелүү маселе. Анын жүзүн көрө элекпиз. Социалдык фонддун төрагасы өткөндө сүйлөп атканда биз көрдүк. Эч нерсени билбейт экен, артындагы кыз суфлер катарында айтып турат экен. Экөөнүн ордун алмаштырып койбойсуңарбы? Ошо кызды төрага кылбайсыңарбы дагы, ал жигитти орун басар кылып койбойсуңарбы? Муну азыр добушка койсоңуз колдошубуз керек, эч нерсени өзгөртө албайбыз. Туура бүт баары бирдей кеткенден кийин жалаң жаң келгенде иш толугу менен токтоп калып атат. Добушка эле коелу, кетели. Рахмат. Биринчи жолу көрүп атам, каржы министри сиз экенсиз. Эмне ушу 3 айдан бери такыр көрүнбөйсүз? Жок, мен Кыргызстанда эле жүрөм. Жок, биздин комитетке да келбейсиз, парламентке да келбейсиз да. Мүмкүнчүлүк болуп калыптыр, эми батыл келип турам. Кеп эмнеде болуп атат? Орун басарларды жиберип коюп, мен жок элем деп кутулуп кеткен чиновниктер 20лап саналат азыр. Мына келишимдерге дагы карасаңыз, орун басарлар кол коюп атат. Келип дагы ушул орун басарлар өткөрүп атат. Айрыкча жана Татиков деген жигитти эле жибере бересиңер. Могул жерде сиз туура эмес айттыңыз. Биздин коллегалар туура суроо коюп атат. Эгерде сиз энергосекторго десеңиз, энергосекторго түздөн түз инвестициялык программа менен алып келүүгө эмне тоскоолдук кылып атат? Аз айтып берейин. Бул инвестиция эмес, бул госинвестиция эмес, бул бюджетная поддержка дейт. Баракелде, эми туруладыңыз. Госинвестиция өзүнчө программа. Ай азамат, 5 мүнөт башта айттыңыз, бул инвестициялык программа менен келип атат деп. Биз сиз азыр чыгаратасыз мен азыр. Мен түшүндүм сизди. Стенограмманы көтөрүңүз. Туура. Бул мен айтып атам, бюджетная поддержка, инвестиционный жака жөнөтүп атабыз. Жок, кечирип койгула. Инвестиция деген бюджеттен кирбей туруп түздөн түз келген. Жок, сиз туура эмес айтып атасыз азыр. Госинвестиция бюджетке кирип, анан кана кое туруңуз. Ушу парламентке келбегениңиз көрүнүп турат да, айтышпаңыз. Мен айтып бүтөм, анан кийин канча жооп берсеңиз жооп бересиз. Сөзүңүздү айтасыз, мен кайсы жери туура эмес экен. Мына жерде жазып атасыз. Бизге берилген справканын негизинде каржы министрлиги тарабынан бул алынган каражаттын бардыгы здравоохранение секторуна деп атат. Ал эми инвестициябы? Сиз жазып атасыз, муну мен эмес. Экинчиси, социалдык жактан калкты коргоо максатында деп атасыз. Бул эмне инвестициябы? Бираз шашпаңыз. Бираз ойлонуш керек. Эгерде мен окуп аткан кагазды сиз жазбаган болсоңуз, айтыңыз. Мына бул келүүчү каражат кайда кетет деген суроого сиз жазып атасыз. Саламаттык сактоо тармагына деп атасыз. Жана калкты социалдык жактан коргоо тармагына деп атасыз. Үчүнчү жагы. Эмне үчүн алар сизге ушундай шарт коюп атат? Бул кредитти кайтарып берүү ушул келишимдин негизинде мамлекеттик бюджеттен гана кайтарылат деп турат. Мына ушул 3 суроого мага так жооп бериңиз, андан кийин сөзүбүздү улайлы. Дангел Савич, биринчиден, бул матрица дейт муну. Бул жардам, бюджетке берген жардам. Ошо жардам бергенде кайсы тармактар эмнеге жетишебиз деген бул матрица. Ошон үчүн здравоохранение эмне кылышыбыз керек, дорожный инфраструктура эмне кылышыбыз керек деген индикатор деп атам. Аны болсо биз бюджеттен да карап чыкканбыз. Ошондуктан берде 2 позиция бар. Государственный инвестиция деп коет, жана бюджетная поддержка деп коет. Бюджетная поддержка бул программа негизинен берилет. Программада жазылып турат. Кайсы тармактар кандай көтөрүшүбүз керек, кайсы жыйынтыкка келебиз деген. Ошондуктан бул программа поддержка түздөн түз даже барбай коет даже ошол жерге тармакка. Бирок аны биз жетишибиз керек. Мына ошонун мааниси ушул. Эмне үчүн барбайт? Госинвестиция ал түздөн түз именной барат. Энергосектор, жол тармакы, сельское хозяйство. Канчасы барат? Кандайча? Канча пайызы барат ошол 160 миллион доллардын канча пайызы барат? Бул жалпысы программа дейт аны. Муну бул жерде жазылбайт, кайсы канча. Муну баш айлантма дейт. Муну баш айлантма дейт. Түшүнбөйт экенсиз. Муну жерде токтоп туруңуз. Мен эгемендик алгандан бери сиз канчанчы каржы министрисиз? Ошол каржы министрлердин баары силер түшүнбөйсүңөр деп келген. Түшүнүктүү азаматтар. Мен сизге конкреттүү суроо берип атам. 160 миллион доллардын канча пайызын энергосекторго иштетесиңер? Силерде программа барбы? Программадан да жазылбайт. А эмне үчүн? Бирок муну быйыл жылы 4 миллиард 600 миллион сом каралган энергосекторго. Азыр депутат Осмонов сизге суроо берди. Мына ошол бул тактап мындай бир толуктап формулировкасын бере албайбы? Ошол энергосекторго канча пайызын бересиңер? 4 миллиард 600 миллион сом быйыл карадык энергосекторго. Караңыз. Бюджетти колдоп бердик дейт 6-чы чакырылыш. Эгерде
силер билгенсиңер де парламент каалайбы каалабайбы муну ратификация кылат деп ишенгенсиңер да. Демек силер казынанын эсебинен киргизип койгонуңардан кийин болгондо дагы силердин башчыңар айтты, министрлер кабинетинин башчысы 300 миллиардка чыгарсакпы деп атабыз. 300 миллиардка чыкты өткөн жылы. Эмненин эсебинен чыгып атат? Бул концерт Карыздын эсебинен чыгып атат. Жок, Кечириң, эсебинен эмес. токтоп туруңуз. Бул 160 миллион болуп атат. Эртең көтөрүп келесиңер экинчи окууга дагы 160 миллион Азия өнүктүрүү банкынан. Ал дагы биздин комитеттен каралган, биринчи окуудан биз кайтарып жибергенбиз. Демек, Кыргызстандын бүтүндөй башын айландырып эле сырттан келген акчалар менен казынаны көтөрүп атабыз деп көкүрөк чапканыңарды качан коесуңар силер? Мынчыга чыксакпы деп атабыз. Анан чыксаңар эле айтат экенсиңер, 10 миллиардты бул жакка, 15 миллиардты бул жакка. Силер таптакыр келечектеги жоопкерчиликтен коркпой атасыңар. Таптакыр коркпой атасыңар. Дал ушундай болуп каржы министрлери далай турган сиздин ордуңузда. Силер ушул эле кредитти алып эле койгон болсок, жолубуз Швейцариянын жолу болот. Айыл чарбабыз Израилдики болот, уйларыбыз Голландияныкы болот. Натыйжада бүгүн же Голландиянын уйлары жок, же Австралиянын кочкорлору жок, же жүрүп жүргөн жолубуз жок, министрдин жыты да жок, бирок карыз мени менен сиздин мойнуңузда илинип турат. Мына ошон үчүн азыр Чолпон Алиевдин айтып аткан Кыргызстан карызы көп өлкөлөрдүн ичинен эң башкы орундарга чыгып аткан ошонун эсебинен чыгып атат. Биз эгерде ушул 160 миллионду ала албай калсак, биздин казынабыз толбой калып жашай албайбыз дегенди билдиреби? Биз анда 9 миллиард сомго чейин кыскартышыбыз керек. Анда кыскарт. Анда кыскарт. Анда өнүктүрүү болот. Сырттан карызды алып багыш ар кимдин колунан келет. Ар ким бере албайт бизге. Мына ушул Буга чейин кайда иштегенсиз? ЕФСР менен мына уже 2 жылдан бери иштеп Кайсы жерде иштегенсиз бул жерде? Ошо министрликке чейин кайда иштедиңиз? Мен Минфинде эле иштеп атам өмүр бою. Канча жылдан бери иштеп атасыз? 97-жылда. Анда демек сиз тарыхын жакшы билишиңиз керек. Биз ушул эле кредит алып койсок, калган жыргап кетебиз дегендердин далайын уккансыз. Мүмкүн ошолор үчүн сиз да жазып берген болушуңуз керек. Жооптуу кызматкер катары. Мен талаш тартышууну каалабайм. Мына жерде так конкреттүү түрдө жазылып турат. Погашение кредитных средств будет осуществлено согласно условиям данного соглашения. Чыңгыз Азаматович, урматтуу коллегалар, булар келишимдин өзүнө киргизип атат. Келишимдин өзүнө киргизип, мамлекеттин казынасын байлап коюп атат. Кийин кайтарганда казынаңардан кайтарасыңар деп атат. Өсүп кеткен экономикаңардан, өсүп кеткен энергия секторунан эмес. Бюджет төлөп берет деп атат. Себеби алар да билип калды. Кыргызстан алып жей берет, бюджетini толтура берет, а өстүрүп аткан эч нерсеси болбойт дегенди билип атат. Эгер энергия сектор десеңер, программа ошон үчүн отурасыңар. Түздөн түз инвестициялык программа түзгүлө дагы, энергия секторго бюджетти айланып өтүп салгыла, карызды энергия сектор өзү төлөй турган кылсын. Мына ошондо туура болот. Биз ошо мен жеке пикирим, мындай келишимдерди таптакыр колдобошубуз керек. Адахим Самбаевич, сиз айткан бул госинвестиция аркылуу келе турган кредиттер, жана мен айтып кеткендей, мына АБР деле ушундай, мэрияга, автобуска деп, бул именно болуп келет. Бул бюджетная поддержка, бул системный поддержка деп коет муну. Программа негизинде. АБР кечирип коесуз, АБРде дагы биз келишимин көрдүк. Саламаттыкты сактоо тармагындагы айлык акысын берүү үчүн деп Татиков мырзага бекер сөгүш жарыялады. Ал мырза туура айтты. Себеби келишимде ошондой жазылып турат. Урматтуу депутаттар, туура түшүнүп койгула. Бул программная поддержка деп коет. Системналуу кайсы тармактар, кайсы индикаторго жетишибиз керек. Ошого биз жетишибиз керек. Мына пандемия, ковидке 2-3 ай дары-дармектер болсо запас болуп туруш керек. Энергия секторунун тарифти көтөрө албай жатабыз, аябай бул орчунду. Бирок энергетиканы көтөрүшүбүз керек да. Цифровизация боюнча, бүгүнкү күндө цифровизация болбоюнча биз ачыкка чыга албайт экенбиз. Мына ушул системный поддержка деп коет, бюджетная поддержка. Рахмат. Кийинки сөз Нурланбек Асанбековичке берилет.